Республикасының президенті Садыр Жапаров Нуркожоевич жана УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев, ошондой эле биздин депутатыбыз Алишер Ербаев сиздерге Чаткал районунун Кызыл Токой деген айылынан мындай ата энелер мына эл журт чогулуп видео кайрылуу кылып жатабыз. Сиздерге кайрылганыбыздын себеби канча жылдан бери ушул Чаткал өрөөнү, Кумтөр сыяктуу эле Чаткал өрөөнү кен байлыктарды казган инвесторлордун азабын тартып келе жатабыз. Себеби Чаткал өрөөнүндө эки чоң дарыя бар. Белдин ар жагында бир чоң дарыя, бер жагында Кесенсай дарыясы, биз жашаган дарыя. Ушул бир эле дарыянын жээгинде 7-8 фирма орношуп алган. Анын ичинде Чапчымада бир фирма, андан бери Иштан берди кени, андан бери Эти Бакыр, Шалдыр, Эвентуз, мына дагы бир жак Бенманик деген компания келе атат. Сарайсайда канча деген компаниялар иштеди. Бүт бары менен мына канча жылдан бери элдин ортосунда ар дайым ушул келишпестик, ар дайым нараачылык болуп келе жатканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анткени чоң компанияларда сианит иштетет. Сианитти сиз өзүңүз жакшы билесиңиз. Бийликке келгенге чейин ушул Кумтөрдө сианит жөнүндө айтып, ушул менен өзүңүз күрөшүп келгенсиз. Иштан бердин хваста хранишасы, сианит аралашмалары турат азыр мелтилдеп толуп. Аны караган эч ким жок. Ал эгер жарылып кете турган болсо, Эти Бакырдын хваста хранишасы толуп атат мынакей. Андан бери Шалдырда бул хваста хранишалардын бирөөсү эле жарылып кете турган болсо, келечекте бул дарыя жок болду деген сөз. Чаткал районунун бир бөлүгү бул жерде жашоого мүмкүн болбой калат деген сөз. Ошондуктан сиздерден сураныч, сиз өзүңүз ушул жаңы президенттик аттанып атканда Терексай айыл аймагына келип айткансыз. Аз убакыттын ичинде келип, ушул ар бир фирманын элдин, мамлекеттин жана фирманын кызыкчылыгын ортого коюп туруп, чечип берип кетем деген сөзүңүз бар. Ар бир фирмада мамлекеттин үлүшү болуш керек деген сиздин сөздөрүңүз бар эле. Мына 4 жылдын жүзү болду. Биз күтүп атабыз. Мен билгенден Эти Бакырда гана мамлекеттин 25% үлүшү бар. Калган бир дагы фирмада мамлекеттин үлүшү жок. Иштеген иштеп, талкалаган талкалап, бир дагы жерде хваста хранишаларды же болбосо казылган жерлерди рекультивация кылбай, талкаланган бойдон жатат ошол жерлер. Эгер ишенбесеңиздер, өзүңүздөр келип көзүңүздөр менен көрүп, ушул жерде Чаткал элинин талабын угуп кетсеңиздер болот. Биз Чаткал эли чарчап бүттүк, тоюп бүттүк. Эгерде бул маселелерди тез аранын ичинде чечпесеңиздер, биз чоң кадамдарга барганга туура келет. Рахмат.